Саламатсыздарбы, кыргыз элим, амансыздарбы, эли журтум. Бүгүн биз Аликам Кежи эл аралык кайрымдуулук фонду Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Карачолок айылынын тургуну Калмыкзаев Үмүталы агабыздын үйүнө келдик. Келгенибиздин себеби баласы Үмүталиев Султан бүгүнкү күндө бөйрөк оорусуна чалдыгып, ушундай жардамга кайрылгандыктан келдик, кабар алганы. Как раз ушу алдында отурабыз. Бул жерде татынакай болгон апасы жана ошондой эле атасы, бир туугандары баары отурат. Ушул үйдө чоңойгон экен Султан энебиз. Кандай болду, эмне болду, кичине сөзүн баштап кетсеңиз. Урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерден суранарым ушу балам дартка чалдыгып калган. Кудайым өзү кандай кылат, кандай жок, Кудай билет. Мен сиздерден суранарым ушу азыраак болсо кайрымдуулук кылып кетсеңиздер жакшы болот. Ушу баламдын диализге түшүп алып, эки бөйрөгү тең отказ болуп, бөйрөк алмашып келиш керек болуп атат Индияда. Ушу биздин бул балабыз үй менен эң чоңу. Эми бул баланын Кудайдан жакшы болуп калышын тилеп отурабыз. Bunun алдына койгон чоң максаттары бар. Үмүтүбүз чоң, эл журтум ушу кайрымдуулук кылып, ушу баламдын соопчулук кичине жардамын көрсөтсө, эсен аман ушу жакшынакай жаркыраган жаш өмүрүн жардам болуп, ушу келечектери алдыда балам ушу эл журтун кайрылабыз. Эми биз деле ушул айылыбызда балам ооруп кеткенде эл угуп келип эле чогултуп, ушу операцияга баргыла деп эмне кылган жардамдары деле бар. Ушуларга деле ыраазычылыгымды билдирип кетем. Ушу Кудайым берген дарт экен, дарт берген Кудайым дабасын берсин, шыпасын берсин деп отурам. Ушу рахмат, ушу кыздарым бар экен. Биздин өзүбүздүн күчүбүз жетпейт экен, ушу эл журт менен ушундай болуп жардам берсе, баары эсен аман балам жакшы болуп кетишин Кудайдан миң аты тилеп отурам. Ушу эки уулум бар, бул эң чоңу. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Үмүталиев Султан ушу бөйрөк оорусуна чалдыгып 1 жыл болуп атат. Ооруп жүргөнүмө, диализге түшкөнүмө 3 ай болду. Жардам берип кетиңиздерди суранам. Дагы да болсо сөздү улантып кетсек, кайдагер карабаган инсандар болсо, ушу орозонун күнүндө ыксан кыла турган инсандар болсо, өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды аябасаңыздар жакшы болмок. Дагы да не демекчибиз, ушул сууктун, ысыктын күнүнө карабастан иштеп аткан биздин волонтерлорубузга дагы терең ыраазычылыктарыбызды билдиребиз. Ушунча ушул Султан энебизге кабар алганча ошо кур кол келбестен 12.805 сом ала келдим. Ушул аз да болсо биздин кошкон салымыбыз болуп турсун. Дагы да иш уланууда. Кудайым кааласа ушул жакын арада колубуздан келишинче эли журтубуз, тууган урук дегендей баарыбыз биригип ушу $10.000 топтоп Индия мамлекетине жибергени аракет кылып атабыз. Дагы да болсо кайдагер карабаган инсандардан дагы да суранабыз. Жардамыңыздарды аябасаңыздар, эжеке колуңузга тапшырып койсок, Үмүт ага. Рахмат.